Assalamu alaikum Kırgız elim oğlu Gölbayık boyunca Жогорку Кеңеште көтөрүлүп атпайбы өлүмүн боюнча Ташиевди жоопко тартыш керек дейт. Ташиевди жоопко тартпай деле койсо болот ошо Көлбаевдин өлүмү боюнча. Не дегенде Көлбаев кылмыштуу топтун башында туруп канча деген кыргыздын жигиттерин чагып өлтүрүп буйрутма берип жок кылган, өзү өлтүрбөй эле. Ошо башкарган кылмыштуу топту мындай кыл андай кыл деп буйрукту берип турган да. Анан анте турган болсо Көлбаевди да кайра соттош керек болчу ошол убакта. Эгер бир адамдын өмүрүн ойлой турган болсоңор. Ошол убакта канча деген жигиттер өлүп кетти Кыргызстанда. Эч ким сөз кылган жок. Парламентте эмес, башка жерде да сөз болгон жок. Тым-тым эле болуп калат, өлгөн бойдон эле. Бир Көлбаевдин өлүмүн сөз кылганча, коскогончо 7-апрелде өлгөн 100дөн ашык баланы сөз кылып ошону коскоп ошону жоопко тартпайсыңар ошолорду. Камчы Көлбаевди өлтүрүп койгон үчүн, Камчы Көлбаевди өлтүрүп койгон үчүн Ташиевди жоопко тартыш керек деди. Ал убагында сөз кылып, убагында карамашка эми кеч. Ошол акчалардын баары, мүлктөрү баары жок болуп кетти, каяктан табалган. Ал арам оокат менен эч ким жыргап кетпейт, мамлекетте жыргап кетпейт ошо арам чогулткан оокатынан. Көлбаевди өлтүрүп койгонун мен туура көрөм да, ал үчүн мен өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн эмес, ошо келечекте жаштардын кызыкчылыгы үчүн колдойм да, туура өлтүргөн депчи. Ташиевди ошо жаштардын келечегин ойлоп туруп өлтүргөн анын. Өзүнүн кызыкчылыгын өлтүргөн эмес Ташиев. Көлбаевди өлтүрбөсө зонада тынчтык болмок эмес, Волияда тынчтык болмок эмес. Азыр Ташиевди өлтүрүп койду, баары тынчып калды мына. Мурдагы кылмыштуу тобун камап түзөтүү колониясына жөнөтчү эле, түзөтөбүз, оңдойбуз деп. Аяктан түзөтпөй эле кайра мурда кылмыштуу топту дайындап турачы. Наркоман болуп чыгат. Кылмыштуу топ бойдон күчөп чыгат, кайра азайбай эле. Азыркыдай режим кылып, өкмөт өзү көзөмөл кылган эмес, ошо бүт түрмөнүнө Көлбаев көзөмөл кылган. Эртең менен кечинде санаган эле болбосо түрмөдө зектер, мындайча айтканда, зектер бири-бирин контроль кылган. Ким эмне кылып атыр, ким качайын деп атыр, баарын өздөрү карап турган. Ага түрмөгө кирип эле койсоң, өзүң зексиң, өзүң менсиң ошол жерде. Ошол жерде манчайт этпейсиң деп жүрөсүң, ар ким мушакташып нары бери, ким эмне кылып атыр, ким эмне коюп атыр деп. Менин жеке оюм, Көлбаевди өлтүргөнү Ташиевдин эрдиги бул. Мен Ташиевге тартпайм деле, кошомат пакта деле койбойм, бирок жакшы кылган ишин жакшы кылган деп айтыш керек да. Туура эмес кылды деле айтыш керек. Мен ушу өзүмдүн оюм да. Жүрөгүм ооруп жүрдү ошол жерде балдарга. 15 жыл, 17 жыл, 3 жыл ала алганда эң азы 3 жыл отуруп чыкты, түрмөгө кетишти. Общий үчүн кыймылдайбыз деп. Общий үчүн кыймылдап жүргөн Дөчүн-кызды өздөрү жок кылды. Ага чейин канчалар жок кылды. Көрдүңөрбү? Буларда адамгерчилик жок. Буларды мен уюшкан кылмыштуу топ дейм, булар уюшкан кылмыштуу шакалдар да, уюшкан шакалдар деп айтыш керек буларды. Ар ким эркек болсо өз алдынча кылсын кылмыштычы. Эркекче духу жете, бирөөнү өлтүргөнгө духу жете, өлтүрсүн жалгыз барып эркек болсо. Анан уюшуп алып турган 30-40, 200-300 биригип алып турган эркек болбой. Кыргыздар биз ноонтип жашашыбыз туура эмес, бирке кыргыз өзүбүз. Биз бирке кыргыз өзүбүз ынтымактуу болуп жашашыбыз керек. Бирөөгө кол салабы ушундай кылмыштуу топтор. Жабыла чыгыш керек. Мындан кийин да токтоп калат деп айтууга эч ким гарантия бере албайт. Эртең Садыр Жапаров суроого бүтө турган болсо, анан көрөзүңөр кайра баш көтөрөт ошо кылмыштуу топтор. Баягы бекер ока жеп көнүп калганда, бирөөнү барып коркутуп, бирөөнү барып өлтүрүп алып кетирген. Кайра ошондой адамдар чыгат. Ошон үчүн биз ошого жол бербешибиз керек, мындан аркысын. Коркпошубуз керек, айтыш керек, бирөө келди, мындай келди да, мыналар келди дегиле, сразу милицияга кайрылышыбыз керек. Анан эмне деле бул эркекчиликке жатпай калат. Булардын эркекчиликке жатканы ушу, анан келип түндө келип тонап кетип, өлтүрүп, акчасын алып кетип. Негизи адамды өлтүрүп, дүйнөсүн тоногон жана таксисттерди
такси айдап жүргөндө 200 миң сом алыш үчүн өлтүрүп койгондорду аларды адам болбойт, аларды өлтүрүш керек болду. Ошондой мыйзамда киргизиш керекпиш Кыргызстанга. Адамга кол салды, өлтүрүш керек болду. Эмненин себебинен кол салды? Акчасын алыш үчүн, дүйнөсүн тартып алыш үчүн деген айып коюлду, болду, аны өлтүрүш керек болду. Өлтүргө салыш керек, ал адам болбойт ал. Аны адамдардын биздеги кереги Кыргызстанга. Ташип мына алын ишин туура кылган, Көлбаевди өлтүрүп. Колдойм бул. Канча деген жаштардын келечегин сактап калды Ташип. Аңыздан рахмат айтышыбыз керек. Жакшысына жакшы баа бериш керек, жаманына жаман баа бериш керек. Кылып аткан адамдын эмгегине баалап коюш керек.